Салам достор. Бул видеодо биз маалыматтын түрлөрүн жана маалымат илиминдеги негизги этаптарды карайбыз. Бул теманы билүү маалыматтар менен иштөөнү жакшы түшүнүүгө жардам берет. Анда баштайлы. Маалыматтын түрлөрү же маалымат түрлөрү. Маалыматтар ар түрдүү формада болушу мүмкүн. Алар негизинен эки чоң топко бөлүнөт. Түзүлүшүнө карата түзүмдүү маалыматтар жана түзүмсүз маалыматтар. Түзүмсүз маалымат бул таблица түрүндө берилген маалыматтар. Мисалы, Excel документтердеги маалыматтар, ар бир маалымат колонка жана катар менен көрсөтүлгөн. Түзүмсүз маалыматтар болсо, буларды структуралаштыруу, бир түзүмгө салуу кыйын. Мисалы, тексттер, сүрөттөр, видеолор же аудиолор. Ошондой эле маалыматтарды мүнөзүнө жараша дагы бөлүштүрөбүз. Алар 3 түргө бөлүнөт. Биринчи түрү сандык маалыматтар. Булар сандардан турган маалыматтар. Мисалы, ар өлкөнүн ички дүң продукциясы канча, ошолор жазылган маалыматтар. Категориялык маалыматтар болсо, булар бир нече категорияларга бөлүнгөн маалыматтар. Мисалы, эркек, аял деп бөлүштүрүлгөн, жаш, кары же алма, өрүк бөлүштүрүлүшүнө жараша. Үчүнчү түрү бул убакыттык. Бул мисалы убакытка байланыштуу маалыматтар. Мисалга алсак, күнүмдүк температура же бир нерсенин жыл сайын өсүмүн көрсөтүү бул убакытка байланыштуу маалыматтар. Эми маалымат илиминин этаптары кандай? Маалымат илимине байланыштуу баардык иштер бир нече негизги этаптарды камтыйт. Алар, мисалы, биринчисин алып көрөлү, бул маалымат чогултуу. Маалымат чогултуу маалымат илиминин эң алгачкы жана маанилүү этабы. Бул процессте биз керектүү маалыматтарды ар кандай булактардан алабыз. Мисалы, веб-сайттардан, интернеттеги маалыматтарды веб-скрейпинг аркылуу чогултууга болот. Сенсорлор аркылуу, мисалы, температура, кыймыл, жеңимдүүлүк сыяктуу нерселерди сенсордук аппараттардан чогултабыз. Маалымат базаларынан алабыз. Мисалы, компаниялардын же мамлекеттик уюмдардын даяр маалымат базаларынан маалымат алуу. Ар түрдүү жол менен чогултуу. Бул биринчи этап. Маалыматтар сапаттуу болушу маанилүү. Анткени начар чогултулган маалыматтар бүткүл процессти бузушу мүмкүн. Экинчи этап бул маалыматтарды тазалоо. Маалыматтарды тазалоо чогултулган маалыматтарды анализге даярдоо процесси. Бул этапта төмөнкү иштер жүргүзүлөт. Мисалы, кайталанган маалыматтарды жок кылуу. Мисалы, бирдей жазууларды алып салабыз. Кемчиликтерди толтурабыз. Мисалы, жетишпеген маалыматтарды толтуруу же аларды такыр эле жокко чыгаруу. Туура эмес маалыматтарды оңдоо, мисалы, каталар же логикалык туура эмес жазуулар болушу мүмкүн. Аларды оңдойбуз. Мисалы, эгерде сизде кардарлардын маалыматтары бар болсо, кайталанган же туура эмес толтурулган аттарды, электрондук почталарды же телефон номерлерин жок кыласыз. Үчүнчү этап бул маалыматтарды анализдөө. Маалыматтарды анализдөө этабында чогултулган жана тазаланган маалыматтардын негизги тенденциялары жана бири-бирине болгон катыштары изилденет. Бул этапта биз мисалы сандык анализдерди жүргүзөбүз. Маалыматтарды жалпылайбыз, мисалы орточо мааниси кандай, медианасы кандай, жана визуалдаштырып көрөбүз. Мисалы маалыматтарды графиктер аркылуу, диаграммалар аркылуу көрсөтүп, ал жактан талдайбыз. Катыштарын изилдейбиз. Ар кандай факторлордун бири-бирине болгон таасирин аныктайбыз. Мисалы, кардарлардын канаттануусу же менен тейлөө убактысынын ортосунда байланыш барбы? Ушуну карап изилдөө бул өзүнчө бир мисал. Төртүнчү этап бул модельдерди түзүү. Бул этапта машинанын үйрөнүүсү, англисче айтканда machine learning деп азыр белгилүү болуп жатат, жана статистикалык модельдер аркылуу колдонобуз. Модельдер төмөнкү максаттар үчүн колдонулат. Алдын ала божомолдоо. Мисалы, кардарлардын сатып алуу адаттарын алдын ала билүү.
классификация үчүн модельдерди колдонобуз. Мисалы маалыматтарды категорияларга бөлүү, мисалы кайтып келген кардарлар, жаңы кардарлар деп бөлүштүргөндө мисалы кластерлейбиз, ар кандай топторго бөлүп өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон топторду аныктайбыз. Модельдерди ишке ашыруу үчүн биз Python, TensorFlow сыяктуу инструменттерди колдонобуз. Акыркы этап бул натыйжаларды колдонуу. Бул этапта иштелип чыккан модельдердин жана анализдердин жыйынтыктары иш жүзүнө ашырылат. Мисалы, чечимдерди кабыл алууда, бизнести оптималдаштыруу же өнүмдү жакшыртуу үчүн колдонобуз. Же тапкан анализибизди көрүнүктүү бир форматта башкаларга түшүндүрүп беребиз. Мисалы, Power BI сыяктуу визуалдаштырылган жыйынтыктарды көрсөткөнгө болот. Реалдуу жашоодо колдонуу, мисалы интернет дүкөн сунуштарды берүү үчүн машинаны үйрөнүү модельдерин колдонобуз. Бул этап процесстин акыркы бөлүгү, бирок эң маанилүү бөлүгү болуп саналат. Эмне үчүн бул этаптарды билүү маанилүү? Бул этаптарсыз маалыматтарды туура иштетүү жана анализдөө мүмкүн эмес. Мисалы, таза эмес маалыматтардан алынган жыйынтыктар туура эмес болушу мүмкүн. Ар бир этап өз-өзүнчө маанилүү жана ишенимдүү жыйынтык алуу үчүн баары маанилүү роль ойнойт. Бул видеодо биз маалыматтын түрлөрүн жана маалымат илиминин этаптарын талкууладык. Эгер сиз бул теманы түшүнсөңүз, маалымат илиминде иштөө жеңил болот. Кийинки видеодо программалоо тилдери жана куралдары жөнүндө сөз кылабыз. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.